Абакта жаткан киши бизнес өнөктөшүн өлтүрүү үчүн киши жалдаган. ИИМдин маалыматы боюнча соттолуучу бул кылмыш үчүн акчалай сыйлык бермекчи болгон. Анын мындай кадамга баруусуна өнөктөшү экөөнүн ортосундагы кастык себеп болгон. Өнөктөшүн өлтүрүүнү көздөгөн жаран өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык боюнча соттолгон. Мурда мамлекеттик кызматта иштеген, ал эми бизнес өнөктөшү отставкадагы полковник болгон. Буйрутма берген адам киши өлтүрүү фактысы кокустуктай болушу керек деген шарт коюп, фото жана видео жөнөтүүнү талап кылган. Милиция кызматкерлери буйрутма тууралуу билип калып, адам өлтүрүүнү жасалма уюштурушкан. Кылмышты тастыктаган фото жана видео даярдашып, абактагы адамга жөнөткөн. Буйрутма аткарылганына ишенген кардар акчаны төлөп берген. Адам өлтүрүү үчүн акчалай сыйлык алып келген 32 жаштагы жаран кармалган. Ал кылмышка буйрук берген адамдын жакын тууганы экени такталып, камакка алынды.